АКС тармағынан мен дағы білем, бұл өзінің тергөө амалдары жашыруун болот, өзү карап чыгып мыйзам чегинде ким кандай кылып атса өзү жооп берсин. Бұл эгерде негизинен ошондой аныкталса, башка айыл өкмөттөргө дагы бул сабак болсун дейм да. Анан кийин бунун мыйзамдуулугун мына органдар ар бирин караш керек болсо. Мыйзамдуулугу. Мына алыскы райондорго деле кетип атат акчалар. Бир эле арка эмес. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз коррупция менен мына күрөшүп атат. Бир эле жалгыз күрөшпөш керек, бардыгы күрөшүш керек. Туура эмес болуп атса, карасын. Эгер бир аз баягындай адашып кеткен болсо, аны биздин органдар деле карательный эмес да, карап оңдоп коет. Эгерде умышленно мындай атайлап жеген болсо, анда мыйзам чегинде айыл өкмөттүн башчысы болсо, же технадзорбу өзүнүн баягы адистери, же архитектор туура эмес болобу, же болбосо подрядчик баягы кымбат баалуу нерселерди базардан кымбат келип алып келсе да, бардыгы возмещение болот. Баягы кайтарылат акча. Эгерде ошондой мына арка боюнча ушундай сөз болуп атса, мыйзам чегинде жооп берет. Тиешелүү каалаган жетекчи жооп берет.